Тазабек Икрамович, азыркы тапта азык-түлүктүн баасы кымбаттап, доллардын дагы баасы күн сайын өсүүдө да. Андан кийин учурда мамлекеттин абалы кандай? Депутат катары көз карашыңызды айта кетсеңиз, жана мындай абал улана берсе эмнеге алып барышы мүмкүн? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндүн эң бир жакшы суроосун бердиңиз. Негизи кымбатчылыктын баардыгы бүгүнкү Россия менен Украинанын ортосунда болуп аткан согуштагы өтө бир катуу таасир берип жатат. Бул кымбатчылык чындыгында бул башталыш эле болушу мүмкүн. Эгерде мамлекет бүгүнкү күнү буну алдын ала карап, элдерибиздин көйгөйүн чече турган жагына карабаса, азыр эми жазгы талаа иштери башталды. Мына ушул жерден дыйканчылыктарга шарттарды түзүп берип, мына ушул жерден бир жакшы эртең дыйканчылыгы мол боло турган болсо, ошода бир топ биздин мамлекетибизде элдерибиздин көйгөйүн чечет эле да. Бирок тилекке каршы мен бул маселени бир топ жолу көтөрдүм. Ошо эле президент тарабынан дыйкандарга жеңилдетилген пайыздагы кредит берүү маселесин көтөрдү. Бирок ошо эле айыл чарбасында буга чейин айыл чарба министрлиги дагы ушундай бир маселени айтып аткан. Бизде эч кандай жер семирткичтер боюнча эч кандай кыйынчылыктар болбойт. Же болбосо солярка боюнча, бензин боюнча дагы эч кандай маселе болбойт дедиле. Бирок тилекке каршы бунун баардыгы андай болуп чыккан жок. Элдерибиз ошо эле жер семирткич ала албады. Айыл банкка барып жеңилдетилген кредитти ала алган жок. Бул мындайча айтканда элдерибизге жардам берүү маселеси жакшы каралган жок. Мисалы ошондой маселелерди алдын алып жүрсүздөр да. Эмнеге алдын алынган жок? Мына ошон үчүн айтып атпайм. Мен ушунун башында эле көтөрүп, bundan 2 жума мурун көтөрүп, ушул маселени кабыргасынан койгом да. Жаз келип атат. Биз кыштан бери келе атабыз да. Бизде депутаттар мындай туура түшүнүшүңүздөр керек. Депутат деген бул элдин үнүн жеткизет. Бизде ыйык трибунадан башка эчтекебиз жок. Бизде ал жерде акча же бюджет жок, биздерде элдерге бере турган. Биз элдин үнүн айтып, өкмөттү жумушун ошол жерде аткарууну, ошону биз талап кыла турган эле, бизде ушундай эле полномочиябыз бар да. Эмне себептен кайдыгер мамиле жасап жатышат? Биз көтөрүп атканда баардыгы даяр, баардыгы жакшы деген, бирок аягы ушул келип ушуну аткарган жок да. Мен ушуну ушундай бир туура эмес кылып аткан, саботаж кылып аткан жетекчилерди жумуштан алуу маселесин мен жогорку жыйында парламентте көтөрүп чыктым да. Мына бүгүн кымбатчылыктын эмнеден болуп атат? Бизде көп импорт кылып, Россиядан, башка жактан ошо эле өсүмдүк майын жана башка продукттулардын баардыгын ошол жактан алып келебиз, бирок казак тараптан эч бир тоскоолсуз өтө турган маселе бүгүнкү токтолуп, биздин ишкерлерге, ал жактан ташыгандарга, бул жактан ташыгандарга дагы бир тоскоолдук кылып атат да. Ушул нерсени өз убагында мен көтөрүп айттым. Мындайча айтканда 1 ай болду да. Ошону карабай, мына көрүп атасыздар, мына азыр мурда жанагындай фура машиналарды токтотуп, тоскоолдук кылып аткан аз келгенси бүгүнкү күнү темир жолдорду да токтотуп атат да казак тараптан. Бунун баардыгы эртең бир мындай чоң бир Кыргызстанга болгон бир чоң кыйынчылык да. Эмне үчүн мен айттым, эгерде биз союз, таможенный союзда ошондо туруп, ушул маселени бүгүнкү күнү биз ошол жердеги адамдарыбыз үн катпаса, же болбосо мамлекет ушул маселени чечпесе, биздин союзный таможняга киргенибиздин эмне пайдасы бар? Анда эгерде бизге ушундай бир тоскоолдуктар болуп аткан болсо, биз өзүбүзчө ошол жерде жазылган баардык келишимдерди аткарууну ошол жерде иштеп аткандар айтыш керек болчу да. Бирөөсү да үн каткан жок да. Мына Бишкек шаарында автобустарды алабыз деп атат. Бул жакшы. Автобустарды алыш керек. 253 автобус алабыз деп атат. Мен айттым, ошону президент Садыр Огожоевич өзү
барып бизден чыгып аткан автобусту өзү айдап көрдү. Эмне үчүн бизден өзүбүздөн чыгып аткан жок дегенде элүүсүн алганга жарабайбыз, мына ошого окшогон маселелер бар. Анан ошондо демек демилгелеп айтып аткан көйгөйлөр көмүскө деле калып калабы? Сиздер кандайдыр бир дагы башка чара көрсөңүздөр болбойбу? Мен сиздерге жана деле айттым, ушундай депутат деген бүгүнкү күнү биз ушу дүйнөлүк өзгөрүүлөр болуп атат да. Мына ушуну элдерибиздин көйгөйлөрүн ушу өкмөткө, мындайча айтканда президентке, министрлер кабинетине ушуларга биз жеткизип, ушулардын көйгөйүн айта алабыз да. Биз анан мыйзам, эгерде элибизге жакшы бир керектүү мыйзамдар болсо, биз ошол маалда ошону колдоп, ушул нерсени жазып, бул жерден парламенттен колдоп берген ушунчалык мындай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. А биздин жалпы башка сүйлөп, элдин көйгөйүн айткандан башка бизде полномочия жок. Ушуну туура түшүнүш керек да. 7-чи чакырылышка депутат болуп кайрадан жайландыңыз. Куттуктайбыз. Рахмат. Анан приоритеттериңиздин негизги багыттары кайсылар? Эми мен 7-чи чакырылышка депутат болгон биринчи баардык Алладан, чындыгында Аллах Тааланын бир өзүнүн мага болгон бир миссиясы бир бардыр. Элдин көйгөйүн чечүү же болбосо бир жакшы бир маселени көтөрүү. Анан Сузак районунан шайланып келдим. Элиме ыраазычылык билгизем, мага ишенип. Мен ушу шайлоо учурунда ошол эле элдин өзүбүздүн мен туулуп өскөн жеримдин ошол жердин көйгөйлөрүн көтөрдүм. Мен 6-чы чакырылыштан баштап эле ушул маселени көтөрүп келем. Бизде Көгар дарыясы бар. Ушу кошуна мамлекеттерге жөн гана агып кетет. Жай келгенде, ошол эле жаз келгенде, жай келгенде бизде суу тартыштыгы өтө кыйын. Элдерибизге суу жетпейт. Өзүбүздөгү ошо суу сактагыч куруу маселесин 6-чы чакырылыштан баштап көтөрүп келаткам. Мен келгенден баштап ушул маселени бүгүнкү күнгө чейин кабыргасына коюп келем да. Тозуп ошол жерде суу сактагыч кылып береличи. Эгерде ошол жерде биз суу сактагыч кура турган болсок, элибиз электр энергия менен камсыз болот. Балык чарба болот ошол жерде. Андан сырткары элдерибиздин, дыйкандарыбыздын дыйканчылыгы мол болот. Эмне үчүн биз өзүбүздүн мына бир 20 жылдан кийин суу ошол эле алтындан кымбат болот. Эмне үчүн биз ушу өзүбүздүн колубузда турган нерсени биз жасай албайбыз? Ошо кумтөрдөн алалы карызды. Же болбосо карыз деп электр энергиясына, карыз деп жолго, карыз деп бир топ жактарга алып атабыз да. Эмне үчүн биз мамлекет ушуну өзү карызга алсак, бул эртең өзүн өзү актай турган маселе болуп атпайбы? Электр энергиясына деп карызды алат, анын же аты дагы жок, же ошойдон элге пайдасы да жок болуп атпайбы? Коррупциянын баардыгы ошо бүгүнкү күнү таможняда болсо буга чейин аз электр энергиясына кудду ушундай эле. Ошондуктан ушу маселени көтөрүп талап кылып келе атам, дагы талапты коем. Сөзсүз түрдө караштырып атабыз, жардам берип атабыз дейт. Ушу нерсе жардам беребиз, курабыз деп атат. Эгерде мамлекеттин келечегин ойлосок, элибиздин көйгөйүн ойлосок, келечекти ойлосок, мына мен ачык эле айтып атам, 20 жылдан кийин алтындан кымбат болот да суу. Ошону эгерде мамлекеттик программада ойлоп туруп, биздин кайсы жерде, Кыргызстаныбызда кайсы жерде суу сактагычка мүмкүнчүлүк боло турган болсо, ушунун баарын курушубуз керек. Жаңы келген депутаттар жогорку кеңеште стратегиялык мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди козгобостон, тескерисинче айыл өкмөтүнүн деңгээлиндеги маселелерди, көйгөйлөрдү айтып жатышат да. Ошол эле мисал келтирсек, ак үйдө таарат кагазынын жоктугу, килемдердин кирдиги, кабинеттердин таза эместиги, ушуларды жогорку кеңеште трибунада айтып чыгып жатышат. Буга көз карашыңыз кандай? Бир аз эми булар жаңы келгендеги жаңы депутаттардын бир аз өздөрүн мындай бир ачууга алдырып, же болбосо бир ал жерде 3 мүнөттүк убакытта мындай оюн толук
түшүндүрө албай калган учурлар болот. Ошондуктан негизи ошо кабинет маселеси же болбосо ички маселени көтөрө турган жер эмес. Сиз айткандай ошо элдин айылдык көйгөйлөр болсо айтууга болот. Мамлекеттик деңгээлде көйгөйлөрдү көтөрө турган жер да. Анча мынча нерсени мындай көз жумуп же болбосо сүйлөбөй деле койсо болот турган жер. Эмне себептен сиз элге жасаган ишиңиз менен эмес, жеңилүү кептер менен таанылып калып жатам? Например, ошол эле эми YouTube баракчасына кирсек аябай эле көп жанагындай тамашалуу сөздөр менен же туура эмес окуп алган менен. Эми мындай да сүйлөгөн, эгерде маселени элдердин көйгөйүн көтөрсөң же болбосо сүйлөсөң, сөзсүз түрдө жаңылбас жаак болбойт дейт да. Мен эмес, бул дүйнөлүк практикада бар нерселер да. Анан жумуш маалында ар кандай бир мындай өзүңүн ушундай бир мындай ачылууга же болбосо талаш тартышта ар кандай маселелер болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан элге кылган маселе боюнча айтсам мактангандай болуп көп нерсе болуп кетиши мүмкүн, бирок бир топ маселелерди бүгүнкү күнү көтөрдүм. Мен айтат элем, 100 A'нын ордуна Б'ны же Б'нын ордуна В'ны коюп мен мыйзам жаздым дегендерденге караганда мен бир эле 5 март ак калпактар күнүн мамлекеттик деңгээлде майрамдоону мыйзамдаштырып, токтомдоштуруп чыгарып койдум. Бул ошо бир эле мыйзам ошо баарына жетиштүү деп ойлойт элем. Андан сырткары бир топ билим берүү тармагына салымдарыбызды коштук. Мамлекеттик алдыга койгон бир топ өтпөй калган мыйзамдарым бар. Ошол эле коррупционерлердин балдары мамлекеттик жумушка алынбасын деген өтпөй калган. Биздин жалпы эми ошондой мындай корчу мыйзамдар бар, булар мына өтпөй келет да. Азыр дагы мен жакшы бир мыйзамдын алкагында иштеп атам, улуттук баалуулуктарды сактоо деп атайын бир мыйзам чыгарып, мына ошол жерде биздин келечегибиз болгон, биздин урпагыбыз болгон эртең биздин жаштарыбызга бир ушундай бир жакшы бир мындай өзүбүздүн мындай талим тарбия, адеп ахлак боюнча биздин жаштарды чоңойтуу максатында ушул маселени да көтөрүп атам. Мисалы мектеп окуучуларына униформа, калпак, кыздарыбызга тебетей дегендейчи мындай бир жакшы ошол эле биздин каныбызда каныбыз менен жүргөн комуз сабагын киргизүү, канча деген биздин таланттуу жаштарыбыз бар, бирок мындай мүмкүнчүлүгү болбой, шарты болбой калгандар бар да комузда. Эгерде ошол бир топ биздин таланттарыбыз, себеби комуз биздин байыркы эл экенибизди көрсөтүп турат да. Бардык элдердин домбурасы дейбизби же башка бир инструменттердин бардыгы бири-бирине окшош. Биздики комуз ушунчалык 3 кылдуу комуз. Бул биздин тарыхыбызды, ушул жерде адамдын ичинде болгон көйгөйдүн бардыгын ушундай мындай чыгара турган мындай байыркы эл экенибизди көрсөтүп турган ушундай бир комузубуз бар да. Мына ушуну биздин жаштарыбызга берсек, ушуну көтөрсөк деп, анан ошондой эле сыртка чыкканда ар бир мамлекеттик ишкерлер, депутаттардан баш болуп калпак менен чыксак, сыртка чыкканда биздин бул калпак кыргыз элинин, кыргыз каганатынын, империясынын баш кийими болгон да. Биз бул менен сыймыктансак болот да. Бул дүйнөлүк бүгүнкү күнү сүрөттөрдө биздин ошо калпак кийип башкарып турган Атила дегендер, Амир Тимур дегендердин мындай сүрөттөрү жалпы жерде бар да. Ошондуктан биз мына ушуларды жаштайынан башынан ушундай бир өстүрө турган
мыйзамдарды азыр жазып атабыз. Кудайым буюрса бир алдыга буну толуктап, ошол эле биздин манас идеологиясы менен жашатып, чоңойтуп жаштарыбызды ошол эле өзүбүздүн тилибизди, байыркы тилибизди ушундай сактап калуу. Мисалы, калпак бул кыргыздын паспорту десек болот да, биздин справкабыз. Эгерде мен сыртка чыксам, калпагы жок чыксам, биринчи эле мени кытайсыңбы же японсуңбу деп сурайт да. Эгерде мен калпак менен кирсем, ушунчалык сыймыктанып менин сүрөткө түшкөнү ушунчалык суктанышат. Ошол эле биздин комузубузду көргөн башка улуттар ушунчалык комуздун чыккан үнүн, ушул жердеги комуздун түзүлүшүн көрүп туруп, канча таң калыш ушу менен комуз менен бир сүрөткө түшүп алайын деген адамдар канча да. Ошондуктан ушул нерсени киргизүү биздин жаштарыбызды, биздин тарыхыбызды, улут экени, улутубузду, мамлекетибизди сүйүп жашоо менен ушу маселени көтөрүп, ушуну киргизип атам. Андан сырткары калпак кийген бала бою башын түздөп жүрөт ар дайым. Ушунчалык билем, калпак кийип туура эмес бир мындай кыймылдарды жасап, жүрүм турумдары туура эмес жасаган адамды көрүп элекмин. Ошондуктан бул өзү эле бир калпак, мындайча айтканда, биздин балдарыбызга көз тийбегенге дагы жардам берет. Өзүнүн аурасы бар, өзүнүн ушунчалык бир өзүнүн бир касиеттери бар. Ошондуктан мына ушул маселелер менен да, ошол эле биздин улуттук баалуулуктарды көтөрүү, ушул маселелер менен азыр иштеп жатам. Жакшы. Өзүңүз күнүмдүк жашоодо калпак кийесизби? Мен сөзсүз түрдө калпак кийем. Бизде эми жанагы биз кандай жакшылыктарда, тойлордо жана ушундай бир мындай майрамдарда калпак кийем да. Бирок анын өзү калпак кийип алып, анын башкалардын баарында калпак кийгизип атат, кийгизгенге аракет кылып атат деген сөз болбосун деп анча-мынча жерде аракет кылып атасыздар. Ооба. Анан дагы бир маселе, өзүңүз мугалим болуп, эмгектенип, андан соң мигрант болуп Орусияга кеткенсиз. Анан мигранттардын турмушун, алардын көйгөйүн сиз дагы жакшы түшүнөсүз. Анан депутат болуп жогорку кеңешке киргенде алардын көптөгөн мигранттарга байланыштуу маселелерди, көйгөйлөрдү көтөрүп чыккансыз. Алардын бирин айта кетсеңиз. Эми бир жакшы маселени айттыңыз. Мен өзүм дагы мигрант болуп 10 жылдан ашык иштедим. Сыр болбосо эмне жумушта иштедиңиз? Мен башында барганда грузчик болуп иштедим. Өзүңүз жалгыз кеткенсиз, үй бүлөңүз менен кеттиңизби? Өзүм жалгыз баргам башында. Ошол жерде иштедим. Ошол жерден арендага, ошол жерден контейнерлерди алдым. Анан иштей баштадык. Өзүмдүн инилерим менен жумуш баштадык. Жалпысынан биз строительный материалдарды сатчук. Бүгүнкү күнгө чейин ал жакта менин инилерим иштейт. Көбү ал жакта уже отурукташып калышкан. Ошентип ал жерде иштеп, ошол жерде иштеп жүргөндө эле Элдик чындык коом деген коомду ачып, 2007-жылы юридикалык жардамдарды бере баштадык. Ал жерден ошондой эле Нооруз майрамдарын өткөзчүк. Кандай бир жакшы бир маселе болсо, ошол жерден баардыгын, ошол жерде биздин посольствого, кыргыз биримдиги деген диаспорабызга, ошолорго баардыгына жардам берип, ошол жерде жардам кылып жүргөнбүз. Андан сырткары ошо Москвада иштеп жүргөндө эле, Россияда биздин Москва шаарында, Москва областындагы ошол жерден кырсыкка учурап көз жумган жарандарыбызды ошол жерден груз двести деп коет, ошолордун баарын ошол жактан жөнөтүп турдук, самолетко салганга бир топ мындай документтердин баарын ошол жерден биз түздөп, ошол жерден жардам берип жүрдүк. Мурда машина менен келчү, биз ошону өздөштүртүп, ошол жерде сүйлөшүү жолдору менен самолет менен жөнөтүү, сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүү маселесин ошол жерден уюштуруп бергенмин. Сөзүңүзгө аралжы, ошол жакта мигрант болуп
грузчик болуп иштеп жүргөнүңүздө депутат болом деген ой келди беле? Негизи максатыңыз бар беле? Негизи менде мен жаштаймын, өзүнчө ушунчалык бир мындайча айтканда, кандай деп коет, орусча айтканда амбициям күчтүү болчу. Элге жардам беришим керек, мен элге жакшы бир кызмат кылышым керек деген. Мен бул мындай кичинекейимден өзүм максатым ушундай да. Ушу көчөдө бирөө кыйналып, же болбосо бир мындай бир семечка сатып же бирдеме кылып отурган адамдарды көрсөм эле ушуларга жардам бергим келип, кайсы мындай бир көйгөйлөрдү көрүп калсам эле ушунчалык жүрөгүм ооруй берчү да. Анан ушу барып ушу элге кызмат кылсам, элиме жардам берсем деген бул мен түпкү нарагымдан ушундай нерсе бар экен да. Бирок кызмат креслосу сизди өзгөртүп койгон жокпу? Кудай сактасын, бүгүнкү күнү андай нерсе жок деп ойлойм. Эми ар кимге ар кандай болушу мүмкүн. Мурдагыдай мындай эми бир жака барганга же болбосо мындай достор менен тез жолугуп турсам, ал нерседен бир аз алысыраак болуп калдык. Эми жанагы бирок убакытта барганга жолукканга эме кылабыз. Бирок бүгүнкү күнү досторум деле туура түшүнөт. Мен өзгөрүлүп, адам тааныбай калгандан Алла таалам өзү сактасын. Жумуш көп, эл ишенгенден кийин, ушу элдин көйгөйүн көтөрөлү деп ушул жерде жумуш менен бир аз жолугушу, той топурга мындай азыраак барып калганым эле болбосо, ал жактан өзгөрүү жок. Анан ошол эле жана сөзгө улай, ошол маселени келгенден баштап ошо биздин мигранттардын маселесин көтөрүп, ушулардын көйгөйүн айтып, ушул жерден жана груз 200 айтып жүрүп, бүгүнкү күнү ошо мен бул жерге келип мигранттарды көйгөйүн айтып, мамлекетке миграцияга мамлекеттик деңгээлде көтөрүп отуруп, бүгүнкү күнү груз 200 деп коебуз. Ошо келгенден кийин ошо жаранга кара кагазы ошо келгенден кийин 50 000 сом төлөй турган кылып, ошону мен киргиздирип бердим. Баса белгилеп кетип турган нерсе. Бүгүнкү күнү азыр 50 000 сомду ошо Москванын өзүнөн гана ала турган шарт дагы болуп атат. Мен дагы бир ушул маселени көтөрүп атам. Инфляция болуп аткан себебине 50 000ди бир 100 000ге дагы көтөрүү. Себеби ал жерде биздин диаспора дейбиз, ал жакта биздин иштеген жарандарыбыз дагы биздин кыргыздын сөөгү ал жакта калып калбаш үчүн акчалай дагы топтоп жардам берет. Мамлекеттен ошол акча 100 000 бериле турган болсо, ал жактан сөөгү келгенге дагы жардам, анан ошо үйүндөгү үй бүлөсүнө дагы кичине болсо дагы бир акча тараптан жардам болуп калат да. Себеби ал жака биздин мигранттарыбыз үй бүлөсүн багам же ата энесин багам деп барып ушундай бир мындай кырсыкка учурап калып атат да. Жогорку кеңештин айлык маянасынан сырткары өзүңүздүн негизги планыңыз барбы? Сөзсүз түрдө мен эми айтпадым, мигрант болуп 10 жылдан ашык иштеп келген мен. Аллага шүгүр, мына ошол жерден иштеп ошол жерден бутка туруп дегендей бир топ Алланын жардамы менен иштеп, анан ошо депутаттыкка чейин эле мен бир топ өзүм айыл жергемде суу чыгарып, мечи салып дегендей спорт оюндарын өткөзүп, спорт залдарга жардам берип, спортсмендерге жардам берип дегендей. Ошол эле мугалимдерибизге, мен атам менен апам да мугалим болгондуктан мугалимдер күнүнө мугалимдерге чай берип, ушинтип келгем. Сөзсүз түрдө мен ошол жактан иштеп тапкан, ошол жерден бүгүнкү күнү аз да болсо акча түшүп тура турган иштерди жасагам, айлыктан сырткары. Кандай иш болду? Эми ошол эле кафе маселеси бар, ошондой. Эми кичине акча түшө турган жумуштарым бар. Эми баарын айтып бергенде деле туура эмес болот. Себеби мен буну өзүм мигрант болуп,
иштеп, агы мен тагып, ошол жерге коюп, айлыктан сырткары да ошол жактан мен да. Бирок ал өзүңүзгө катталганбы же туугандарга, балким туугандарга? Туугандарга. Эмне себептен? Азыр эми жана депутат болгондон кийин өзүңө катталган маселелер дагы көбүрөөк болгон үчүн ошо туугандарга каттап койгонбуз. Мисалы депутат болгондон кийин, кеткенден кийин ар кандай маселелер козголуп, ошол эле коррупция иштери боюнча маселелер козголуп калып жатпайбы? Анан чочулабайсызбы сиз бул нерседен? Себеп дегенде, сиз айткан эле кээ бир агым кеп менен тапкан мүлктү деле, байлыкты деле тартып алып коюп жатышат да. Эми Кудай сактасын. Эң негизгиси мамлекетке зыян келтиргендерден, элдин акысын жегенден Алла Таалам өзү сактасын да. Ошол жерден эгерде мен корко турган болсом, же болбосо бул коррупциялык ишти жасай турган бир жаман ойлорум болсо, мен бул мыйзамды коррупционерлер жана коррупционерлердин балдары мамлекет жумушка келбесин деген мыйзамды мен көтөрүп чыкмак эмесмин да. Аллага шүгүр, Алла Таалама мен миң кабыл шүгүрлүк кылам. Мен өзүм таапканым, өзүмдүн мындай ушул жерде жумуш, бизнес кылгандарым өзүмө жетет, бала чакама дагы жетет. Ошондуктан эч качан мындай жолдон алыс болуш керек деп айтат элем. 100% эч кимге жакпайбыз. Сиз дагы, мен дагы. Өзүбүздүн колдоочуларыбыз болот. 20%, 30%. Мына ушулардын биз кандай сүйлөсөк дагы, кандай айтсак дагы биздин өзүбүздүн колдоочуларыбыз болот да. 70%, 80% адамга жакпашы мүмкүн. Ошондуктан бул нерсе мени эч качан токтотпойт. Мен өзүмдүн оюмду, элдердин көйгөйүн мен айтам, көтөрөм. Мен бул адашып калган маселелерде көп нерсе болгон. Ошол эле биздин коомчулуктагы ошол жерде эмоция менен ушундай бир ошол жерде жыйында талаш тартыш менен айта албай калган сөздөрүм бар. Мен келечектеги биздин балдарыбыз ошондой бир туура эмес жол менен өссү көтөм. Же болбосо эртең ушундай бир жарым жыңалач, же болбосо голубой болуп кетпесин деген ушунчалык мындай жүрөгүм менен мындай бир талашып, ошол жерде ал жактан бирөөсү чыгып буну айтат, бул жактан коргойм деп дагы бирөөсү айтат. Мына ушулар менин ызы чуу болуп аткандагы эмоциядан ошол жерден бир мындай адашып калган жерлерим бар да. Мен bundan эч качан уялбайм. Мен Кудайга тооба кылдым. Туура эмес мамлекетке зыян кылып, мамлекеттин акчасын жеп алгандан, же болбосо бир мындай ошолорго окшоп гүл көтөрүп, ошолорду колдоп чыгып албагандан мен уялам. Абдан кубанычтабыз. Азаматсыз, сиздин ишиңизге алган ийгиликтерди каалайбыз. Шындыгында негизи баягы сизди YouTube каналын ачканда дароо эле жогоруда айтып атпадымбы, суроолорду берип, ошолор көрүнөт, бирок сиздин кылган ишиңиз көмүскөдө калып жатыптыр. Биз кубанычтабыз. Рахмат. Ишиңизге Рахмат, сага да чоң рахмат карындашым.